Салам достор. Мен бүгүнкү сабакты ай билимди телефондон кантип ачабыз, ошону көрсөтүп бермекчимин. Биз түрдүү WhatsApp группаларда же болбосо Telegram группаларда анча-мынча ссылкасы келет көпчүлүк нерселердин. Ошол аркылуу ачсак болот. Мен бүгүн Telegramдан ссылка келди эле, аны мен өзүмүн одноклассниктеги, то есть WhatsApp'тагы өзүмүн мектебимдин группасына жөнөтүп койдум мынантип ссылкасын. Биз ушул аркылуу ачсак болот, же болбосо кадимгидей эле Google'дан издеп тапсак болот. Мисалы үчүн мен мурункусун жаздым эле, мынантип жазып атканда эле ай билим деп жазып атканда эле мына алдыда турган ай билим KG кыргызча деп чыгып калат, подсказкалар чыгып калат. Мен ушуну басып коеюн. Сиздерге тартардан мурун мен издеп неме жазганмын. Ошон үчүн бул жерде туруп калыптыр. Так, ай билимдин сайты чыкты. Мынантип видео немелер, код билим дейт. Бизге азыр ай билим керек. Телефонду горизонталдык абалга колдонгула дейт. Окейди басабыз, дагы биз дагы горизонталдык абалда колдонолу. Так, ай билим бизге ачылды. Биз билгендей эле мурун компьютерлерде көргөнбүз бул ай билимди. Ошентип сайтынан азыр эми ар бир эле мугалимдин, Кыргызстандын ар бир эле көпчүлүк эле жарандарынын колунда смартфон бар десек туура эмес болбос. Биз билгендей эле бул бетти биз билебиз, компьютерлерден көргөнбүз. Ушул бетти кантип колдонолу көрөлү. Начекеде нотанын сүрөтүндө кызыл крестик турат. Буну басып койсок, бизге звук чыгат. Мынтип звук чыгат. Буну азыр кайра басып кое берейин. Мен мага тоскоол болушу мүмкүн. Звукту өчүрүп кое берейин. Биз буну телефондон ушинтип көрүп алып, телефонду мен сиздерге мурунку видеолорумда көрсөткөнмүн. Телефонду кантип телевизорго, кантип ноутбукка, через ноутбук проекторго улашыбызды көрсөткөнмүн. Биз ушуну телефондон көрүп туруп, телефондо ошол жака улап алыптыр. Телефондон эле ай билимге кирип, начальный класстарга, ушу башталгыч класстарга ушул аркылуу сабак өтсөк болот. Мисалы азыр математиканы көрөлү. Математикага кире турган болсок, натуралдык сандар, мисалы натуралдык санга кирели. Сандарды салыштыруу дейт. Ушуга кирсек, так. Бул жакта канча көпөлөк, бул жакта канча көпөлөк дейт. Мисалы, интернеттин ыламдыгына байланыштуу болот бул жагы. Бизде азыр бир аз ойлонуп атат, эми бул эч нерсе болбосо керек. Дагы азыр кыргыз тилиге кирели. Окуу дейт. Табышмактар дейт. Жерге бекем түптөдүм, кийиз менен каптадым. Мен звугун бир аз көтөрүп алайын. Анча улбай калышпайт. Жерге бекем түптөдүм, кийиз менен каптадым. Табышмак. Жерге бекем түптөдүм, кийиз менен каптадым дейт. Боз үй. Мына суроолорду басып койсок, неме жандармага чыгат экен. Бул жактагы багыттоочу стрелканы бассак, кийинкисин ачып берсе керек. Азыр көрөлү.
Так, достор, men көп kütpөй эле өтө берейин. Men интернетим өтө деле ылдам эмес окшойт. Эми интернет жакшы жерлерде ушинтип неме кылсак болот. Англисчени ачып көрөлү, англис тилди ачып көрөлү. Жаңы сөздөр жаттайлы дейт. Менин кесибим англис тилчи болбогондуктан бул өтө деле жакшы өздөштүрө бербейм, чынын айтканда. Кыскасы достор, мен интернетим менен мактана албайт экенмин. Бул жагы ачышынча телефонум кандай ачат, интернет ылдамдыгы кандай, ошого жараша көрсөтүп бере берем. Так, аалам бизди курчап турган чексиз мейкиндик, ага бардык асман телолору кирет. Асман телолору, жылдыздар, планеталар, астероидтер, кометалар жана метеорлор жана метеориттер, спутниктер дейт. Мисалы, планеталар алып көрөлү. Планеталар. Ушул кнопкалардын кайсысын бассак, ошого кирет окшойт. Азыр көрөлү. Достор, чынын айтканда, менин интернетим мактанаарлык эмес окшойт. Кыскасы ушинтип ачсак болот. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Саламатта калыңыздар.